Биздеги тил маданиятынын маселеси күчөп аткан учурда дагы бир оору кошулду. Бул орус тилинен калька, тавтология деп коебуз, ошондой котормолор. Мисалы, мындай деп айтып атат да: эртең күндүн экинчи жарымында кыска мөөнөттүү жамгыр өтөт дейт. Мындай карасаң бүт эле кыргызча сөздөр, бирок кыргыз мынтип сүйлөбөйт да. Кыргыз эртең түштөн кийин өткүн өтөт дейт. А бул эмнеден алды? Завтра во второй половине дня пройдет кратковременный дождь дегенди сөзмө сөз которуп туруп уруп атат да. Ушундай котормолор күч алып кетти бизде. Спорт комментаторлордун сөздөрүн карасаңар, орус тилинен эле эптеп которуп туруп кыргызча уруп атышат. Прогибке алдыдагы чапты 4 очколук. Ушундай эле жарымынан көп орусча, жарымы кыргызчада. Булар бул которуп алайын бул сөздөрдү, кандай болот экен деп барып аракет кылган киши жок. Тил ошентип аралашып калган, ошол боюнча эле уруп атышат да.